Kumar oyno, казино арамдығында шек күмөнсүз. Арамдығында шектенген өзі арам. Анткени бунда жеке адамдын дагы, коомчулуктун дагы, дүнүйөсү дагы, ахиретине да чоң зыян. Кур'ан өзгөрүлбөгөн, бурмаланбаган, эң акылдуу, эң бактылуу, эң данышман инсанга түшкөн китеп. Бакара сүрөсүндө 219-аятта келет. Ясалунака анил хамр вал майсир. Сенен алар сурашат, адамдар келип, арак жана кумар ойно турасыңдар. Кул фихима исм. Бун кабир. Айткын, ал экөөндө, аракта дагы, казинода, кумар ойнодо дагы. Исмун кабир. Кичинекей күнөө эмес бул. Өтө чоң күнөө. Ва манафиу линнас. Адамдарга бир аз пайда. Эгерде чоң күнөө деп эле токтотуп койсо, адамдар ойломок, биз арак сатып пайда алып атпайбызбы? Пайда деле бар го. Кумар ойноп кичине акча таап атпайбызбы? Пайда деле бар го. Кичине арак ичип алып өзүбүздү алаксытып, кайгыбызды унуткан кичине пайда деле бар го. Адамдар таң калышмак. Ошон үчүн Алла Таала айтып койду, бир аз силердин оюңардагы пайда бар го, ошол бар. Кумар ойноо менен арактын күнөөсү, бунун пайдасы көзгө көрүнбөй калат дейт. Пайдасы чипуха деген сөз. Акбар мин наф'ихима. Эселетип, эбегейсиз чоң анын зыяны. Экөөнүн пайдасы сенин оюңдагы. Аксырында сүрөдө. Дүнүйөдө өзү пайдасыз нерсе жок да. Жылан менен чаяндын уусунда деле пайда бар. Уурулукта деле пайда бар. Коррупцияда деле пайда бар. Кичине акылга салайын аны. Совсем тупой болбойлу. Билбейбизби? Анда сурайлы билгендерден. Фасалу ахла зикр ин кунтум ла та'ламун. Билбесеңер билгендерди сурагыла дейт.